Биздин колдогу документтер Саймаити, анын аялы Бумайлияму жана ал башкарган Абдрас фирмасы кеминде $50 миллион Дубайга которушканын көрсөтүүдө. Анын негизги бөлүгү ABL Hospitality Management деген компанияга тийген. Бул компания кийинчерээк AK International деп атын өзгөрткөнүн белгилей өттүк. Буларга которуунун максаты жер үчүн алдын ала төлөм деп көрсөтүлгөн. Мындан тышкары, Дубайга башка бир канча дагы акча которууларда төлөмдүн максаты деген жерде GVC 11AHRG001C Маймайтили Хадир деп турат. Маймайтили Хадир адамдын аты. Биздин каарман Хабибулла Абдыкадырдын бир тууган иниси. Ал эми бул тамгалар менен сандардын жыйындысы, Дубайдагы жер тилкесинин номери. Муну эң жөнөкөй эле Google'га салсаңыз, AK International компаниясы куруп аткан көп кабаттуу үйдү табабыз. Бул Дубайдагы Jumeirah Village Circle District 11 аймагындагы 26 кабаттуу турак үй. Дубайдагы курулуштар тууралуу маалымат берген сайттарда бул тууралуу камтылган. Анын бири PropSearch. Бул сайтты карасак, 2018 жылдын мартында курулуштун деңгээли мына ушул деңгээлге жеткен экен. Сүрөттөн көрүнүп тургандай, үй Кыргызстанда деле колдонулуп жүрчү пескоблок, шлакоблок сыяктуу курулуш материалдары менен салынууда. Аны бул объектиге Mansur Concrete Block Industry, же кыскача айтканда Mecon деген компания сатат. Компаниянын расмий сайтындагы кардарлардын арасынан биз чынында эле өзүбүзгө тааныш жер тилкесинин номерин жана Хадир Маймайтилинин атын таба алдык. Көрсө, Маймайтили бул компаниянын такай кардар экен. Анын атын ушул эле тизменин биринчи сабынанда кездештирдик. Көп кабаттуу, турак жай жана коммерциялык максаттагы имарат. Жер тилкесинин номери GVC 11OMR-A004. Ал эми ээлери катары Уулкан Тургунова менен Хадир Маймайтили көрсөтүлгөн. Уйгур фамилия менен өнөктөш катары көргөзүлгөн. Кайсы кыргыз ысым? Уулкан Тургунова Райымбек Матраимовдун жубайынын толук аты жөнү Уулкан Сулаймановна Тургунова. Акыркы жылдары өзүн Аманда деп да тааныштырып жүрөт. Биз эми Уулкан Тургунова менен Хадир Маймайтили чогуу ээлик кылган жер тилке кайсы даректе экенин издейли. Биз издеп аткан үй Дубайдын Аль-Барша аймагында мына ушул жерде салынып жатат. Демейде, Дубайда ар бир курулуштун жанында атайын тактайга ошол имарат тууралуу маалыматтар жазылат. Биз сайттан тапкандар бул жерде дал келди. Бирок ээси деген жерде Хадир Маймайтилинин аты гана калып, анын үстүндөгү ысым атайын өчүрүлүп, кагаз менен чапталган. Бирок бул объектинин ээлерин башка бир булактан дагы ырастаса болот. Ал булак тууралуу азыр айтып беребиз. Дубайдын кыймылсыз мүлкү тууралуу маалымат базасы коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө долбоорунун колуна тийген. Биз ал базаны изилдеп жатып, Уулкан Тургунованын атын таптык. 3 кыймылсыз мүлктүн ага байланышы бар экенин аныктадык. Алардын экөө жер тилкелери, бирөө батир. Жер тилкелери Дубайдын Jumeirah Village Circle, квартира болсо Jumeirah Beach Residence районунда жайгашкан. Jumeirah Beach Residence аты айтып тургандай, бул деңиз жээгиндеги район. Курулушу аяктайын деп калган асман тиреген бул үй Дубайдагы эң престиждүү дарек деп макталат. Компаниянын каталогундагы баага ылайык, мындагы апартаменттердин эң арзаны $2,5 миллион. Дубайдагы $12,5 миллион кыймылсыз мүлк Райымбек Матраимов бажы башчысынын орун басары болуп турган жылдары алынган. Ошондо анын айлыгы айына 71.400 сом деп расмий көрсөтүлгөн. Негизи эле 2016 жылкы декларациясында Райымбек Матраимов өзүнүн жана жакын тууганынын 15 миллион сом кирешесин, 7 миллион сом чыгашасын жазган. 2 чакан квартирасын, 1 коттеджин көрсөткөн. Декларацияга карасак, Райымбек Матраимовдун жакыны Lexus 460 минип жүрөт, өзү болсо жөө жүрөт.